Кыргызстан менен Кытай сот тармагында кызматташууну тереңдетип, тажрыйба алмашууга кызыктар. Бул тууралуу Жогорку соттун төрайымы Нургуль Бакирова Кытайдын Кыргызстандагы ыйгарым укуктуу элчиси Ду Девенди кабыл алганда билдирди. Тараптар 24-сентябрда видеоконференция форматында өткөрүлө турган Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин жогорку сотторунун төрагаларынын кезектеги 16-чы кеңешмесин утурлай жолугушту. Анын жүрүшүндө тарайым Кыргызстан менен Кытайдын ортосунда дипломатиялык мамилелердин түзүлгөнүнө 30 жыл толгондугун, бул эки өлкөнүн ортосундагы ишенимге, салпка айланган достук жана жакшы коңшулук мамилелерге өбөлгө түзгөн стратегиялык өнөктөштүктү бекемдөөгө кызмат кылганын белгиледи. Ошондой эле Жогорку сот өлкөнүн сот адилеттигин өркүндөтүү үчүн Кытайдын тажрыйбасы жана жетишкендиктерине дайыма кызыгуу артып келери белгиленди. Кытайдын ыйгарым укуктуу элчиси Ду Девен Кыргызстан менен Кытайдын ортосунда кылымдардан берки келе жаткан достук мамилелер жаңы баскычка чыгып, өз ара байланыштар бекемделерин кошумчалады. Шанхай кызматташтыгына уюмуна кирген өлкөлөрдүн жогорку соттун төрагаларынын кеңешмесин өткөрүүгө биз болгон аракетибизди жасап жатабыз. Бул дагы болсо биздин ушул мамлекет аралык биздин карым-катнаш ушул сот системасында бири-бирибиз менен опыт алмашуу, тажрыйба алмашуу, бир топ практикаларды бири-бирибиздикин мындай жакшы жактарын алуу, тажрыйба алмашуу иретинде өткөрүлүп жаткан кеңешмелердин бири.